Бул үй шартында ачылган келечек балдар бакчасы. Мында 1,5 жаштан 6 жашка чейинки наристелер тарбияланат. 25 баланы өзүнө батырган бул бакчада кыргыз, орус, англис тилдери окутулат. Бакчада балдардын ар тараптан өнүгүүсүнө бардык шарттар түзүлгөн. Үй шартындагы бала бакча Талас шаарынын тургуну Саламат Мусрапованын демилгеси менен ачылды. Ал мамлекет түзүп берип жаткан шартты пайдаланып, өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында атайын окуудан өткөн. Балдардын билимине ушул жерден баягы адам болуп калыптанышына чоң салымыбызды кошсок деген эң негизги тилегибиз ошол да. Андан кийин ошол ата-энелердин ыраазычылыгы, балдардын ушул жерде коопсуз, баягы жоопкерчиликтүү окуу жайларын мен өзүм сыйлайм. Ошондуктан жоопкерчиликтүү балдар үчүн, анан кийин дагы коопсуздукту, анан ошо балдардын келечегине чоң бир жакшы салымыбызды кошсок деген ниетибиз бар да. Бул жерде воспитательдер, тарбиячылар, жогорку билимдүү, үч тилдүү тарбиячыларды алдык. Бул жерде ар бир балага биздин өзүбүздүн эң биринчиден кыргыз тилибиз, ошол экинчиден расмий тилибиз, үчүнчү ошол англис тилин коштук. Балдар үч тилден кичине фундамент алышат деп үмүттөнүп атабыз. Канча тарбиячы болот? 2 тарбиячы болот, жогорку билимдүү, тажрыйбалуу тарбиячылар. Үй шартындагы бала бакча жаңы гана ачылып, бөбөктөрдү жаңыдан кабыл ала баштады. Көбүнчө азыр эмне жетишпейт, мен эң өзүм анализ, садик ачарда анализ кылгам, балдарга азыркы учурда көбүнчө көңүл жетишпейт экен. Ошондуктан азыр ата-энелерибиздин баягы шартка байланыштуу, ал бардык ата-энеде болуп аткан көйгөй. Ошондуктан биз кичине могу кыргыз эл жомокторун, бардыгы мындай китептерди алып, бул балдарга жомок окууга басым жасайбыз да, уктар алдында жомок окуп, анан ушундай окуу материалдарын чогултуп, дагы бул жакта толтура китептер бар. Анан булардын баары ушу балдардын аң сезимин өстүрүүчү оюнчуктар, балдарга жетиштүү, оюнчук аябай көп. Бакчада бөбөктөр улуттук буюмдарды көрүп, улуттук оюндар менен ойноо менен алардын патриоттук сезимдерин көтөрүүгө басым жасалат. Бул жер биздин балдарды тосуп алган жерибиз. Бул жерде кичине кыргыз элементтерин кошуп койдук. Ушул жерде жаңы төрөлгөн бала эле баягы кыргыздын касиеттерин көзү менен баягы зрительный память деп коет го, эсинде калсын деп ошол балдарга бул жакта ошо кийимдерин иле турган шкафтар. Анан бул жерге ошол балдарга өзүм кичине эксперимент жасагамда, балдардын сүрөтүн, балдардын психологиясына аябай кызыгам. Ошондуктан бул 12 жаштагы баланын сүрөтү, булардын бардыгы ЮНЕСКО клубунун чоң журналдарда чыккан сүрөттөр да. Анан могу чүкө, баягы кыргыздын томпойлору, могу 5 таш, анан кыргыздын кичинекей ушул калпактарын коюп койдук. Булар баягы кыргыз ушул балдардын көзүндө калсын деген эле ниет да. Дагы да болсо, бул өзүбүздүн баягы желегибиз, балдардын кичине патриоттулук, анан ким экенин баягы кызыл желекти көргөндө мындай өздөрүнүн кайсы жерде болбосун, кайсы мекенде болбосун, патриоттук сезимин ойготуу дагы негизи программабызда бар да. Бакчада учурда 2 тарбиячы эмгектенүүдө. Бакчага келген бөбөктөр англис тилин да үйрөнүшүүдө. Pencil, 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 pen, 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 pen. Үй шартындагы балдар бакчасын ачып жаткан Саламат Мусрапова жаш ишкерлерди колдоо ассоциациясынын айым ишкерлерди колдоо долбооруна катышып, бакчадагы эмеректерди гранттык негизде алган. Бул бала бакчанын ачылышына биз Талаш ишкерликти колдоо борбору түздөн түз байланышы бар деп айтсак болот. Анткени бул бакчанын ээси Мусрапова Саламат эжекебиз биздин 2 күнүн Бишкекте программалык кеңсеси тарабынан уюштурулган 2024-жылы региондордогу айым ишкерлердин экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча гранттык программа болгон. Ал жерде 200 000 сомго чейин жабдууларды бергенбиз. Ошол алган жабдуулар менен мына бүгүнкү күндө ошо Талас шаарында чакан бала бакча ачылып атат. Үй шартында ачылган бул бакча 1,5 жаштан 6 жашка чейинки наристелерди эртең мененки саат 8ден тартып, кечки 5ке чейинки аралыкта бакчада болуусуна шарт түздү. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас шаары.